Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, баардыгыңыздар үй бүлө бала чака менен тынч аман эсен турасыздарбы? Эми мен баштаганда эле бир негиздүү бир нерсени айтып кетейин дедим. Сөөмөйүңүздөрдү аябастан ушул видео башталганда ушу нравится дегенди басып койсоңуздар. Сизге жакпаса мүмкүн башка бирөөгө, дагы бир адамга пайдасы тийип, сизге соо жазылып калар. Мен койгон видеонун ичинен ушу 5% адам. Бул деген эмнени түшүндүрөт? 100 кишинин ичинен 5 адам ушул нравицаны басат, анан ошолордун кругундагы адамдар көрүп коет. Башталганда эле ушуну кайра арт көздөй жылдырып туруп чыгып койсоңуздар, канча сиздин кругда адам болсо баардыгы тең көрөт. Балким сиздер ойлоп аткан болушуңуздар мүмкүн, урматтуу туугандар. Кээде ушундай адамдар болот. Ушу биздин аркабыздан мен азыр нравится басып койсом, эл көбөйүп көрүп, просмотр көп болсо, ушул киши бизди алдап ушул пайда көрүп атат депчи. Ой, урматтуу мекендештер, эч кандай пайдасы жок бул жердечи. Бир кичинекей малейший дагы мага материалдык жактан пайдасы жок, урматтуу мекендештер. Мага пайдасы бар моральдык жактан. Ушу сиздерге жеткирип, сиздер ушу кичине болсо дагы ичип, ошонун натыйжасын алып, ар бир ким мындай онтогон оорулардан айыга баштаса, мага ушунусу пайда да. Материалдык жактан YouTube эчтеке төлөп бербейт. Кыргызстандын адамдары көрсө, YouTube эч нерсе төлөп бербейт. Урматтуу туугандар, баарыңыздар эле билсеңиздер керек, YouTube'да деле иштеп аткандар, YouTube'га деле ушундай видеолорду коюп аткандар бар. Эч нерсе мага эч кандай андай материалдык жактан кызыкчылыгы жок. Урматтуу мекендештер, ушуну колуңуздардан келсе, дагы бир жолу кайталап кетейин, ушу нравицаны басып койсоңуздар. Жок дегенде бир 20-30% адам көрсүнчү. Эгер 100 болбосо дагычы. Неге ушунчалык эле эме кыласыздар билбейм да. Өткөндөгү видеомдун башталышында да ушинтип какшап айттым эле. Анда кичине көбүрөөк болду, 10%, 8% ушундай болду да. Бул деген эми 100 кишинин ичинен 8 киши басты, ошол 8 кишинин кругундагы адамдар көрдү дегенди түшүндүрөт да. Анан урматтуу мекендештер, менин бүгүнкү негизги айтайын деген темам мындай. Мендеги кубаныч деген группа бар, ошону көрүп атсаңыздар керек. Барган сайын аябай результаттар көбүрөөк коюлуп баратат. Башында мен ушул 2-3 деле ооруну айткан болчумун. Ушул мен жүрөгүмдөн жакшы болду. Мына Кудайга 1000 мертебе шүгүр, азыр эч кандай проблемасы жок деп. Буту колум ооручу эле, давлениям бар эле, бронхитим бар эле, ушулардан жакшы болдум деп мен орчундуу эле бир 3-4 ооруну айткан болчу болсом, азыркы күндө ичип баардыгынан ангинабыз бар эле, жок болду. Сезонный аллергиям бар эле, жок болду. Запор туурасында вообще эле сөз жок. 99% запорлордун баардыгы тең өмүр бою запор болуп, ушу ичим катып кыйналчу элем, бу дагы жок болду. Буту колу оорусуулардын баардыгы тең, буттарым ооручу эле, баса албайт элем, тура албайт элем, бул жок болду. Грыжаларды акыркы мезгилдерде ушу грыжага ичип, грыжага дагы аябай пайдасы бар экен. Түнү менен уктабай ушинтип ооруп кыйналып чыкчу элем. Азыркы мезгилде аябай сонун болуп калдым. Бөйрөк ооруларга ичип, бөйрөгүм ооруп элем, мынтет элем, шишип кетет элем, бөйрөгүм оорубай калды. Жүрөгүм мындай эле слабый эле, баса албайт элем, тигиндей эле, мындай эле. Ушунун баардыгы тең жакшы болду. Деги койчу айтып отура турган болчу болсок, баардык ушул башыңарда, чачыңардан баштап, бутуңардын тырмагына чейинки баардык оорулардын баардыгын тең бирден эсептеп кетип баратат барган сайын. Мен башында эле айтып келдим, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, ушу иче бериңиздер, эч кандай зыяны жок. Бул жөн эле тамак. Буудай тамак болот да, буудайды көк шире өстүрө турган болчу болсоңор, ошону өстүрөсүңөр, ширеси жөн эле анардын, апельсиндин согу сыяктуу эле кадимки эле сок, ошо витаминдери көпчү. Ал эми кам сүт болсо, жөн эле бир күн өстүрүлгөн эле буудайдын жөнөкөй эле жармасы. Анан дагы айтып кетерим, урматтуу мекендештер, ушу суроо жоопту эми суроолор боло берет экен, эми баары бир аны эч ким запрет кыла албайт, бере бериңиздер. Бирок ушинтип эле сурай беришет да. Видеону карабай эле, видеолорду көрбөстөн туруп эле, ушуга ичсе болобу, буга ичсе болобу. Анан өткөндө дагы бир эме жазып коюптур, мен аялдарга, именно боюнда бар аялдарга аябай жакшы ичиш керек десем, ошонун астына бирөө жазып коюптур, боюнда бар аялдар ичсе болобу депчи. Карабайт экен деп койдум да. Анан урматтуу мекендештер, баардыгы ичип, азыркы күндө баардыгы жакшы болуп атат. Мындай
ушул көк шире менен кам сүттү ичип ушундай бир результат алып, жүздөгөн, миңдеген кишилер ушундай онтогон канча жылда ооруган оорулардан айыгып аткан. Бул дүйнөдө бир эле биз болушубуз керек. Бул биздин республика. Эми ушуну Кыргызстандын бардык булуң бурчуна чейин жеткирип, бардыгы тең ичип, бардыгы тең сакайса деп ушундай максат коюп атам. Башында эле ушундай максат менен баштадым эле, анан дагы деле жеткире албай атам, урматтуу мекендештер. Ушул азыркы мезгилдерде 55 000 подписчик болду. Эми 55 000 подписчикти эле көрбөйт экен. Азыр видео кое турган болчу болсом 10 000 киши көрөт. Анын ичинен дагы 20% подписчиктер, калгандары башка жактан келип көрүшөт да. Подписчик деле милдеттүү түрдө эмес экен. Анткени подписчиктер деле көрбөйт экен. Ошон үчүн жана башында сиздерден сурап атканым ушул сөмөйүңөр менен чукуп нравится деп басып койсоңор, анан бирине бири анан бөлүшүп койсоңуздар, анан бирине бири анан кетип, анан Кыргызстандын булуң бурчуна чейин жетет. Бирок Кудайга миң мертебе шүгүр, азыркы мезгилдерде аябай көбөйүп барган сайын ичип аткандар аябай көп экен. Мага личкама күнүнө канча жүздөгөн суроолор келет. Ичип атабыз, минтип атабыз, антип атабыз депчи барган сайын көбөйүп баратат. Анан мен айтайын деген негизги тема мындай, урматтуу туугандар, ушу ичип атышат экен, коллектив менен ичип аткандар бар экен. Бирибизден бирибиз угуп ушу коллективдин жарымы ичип атат дейт. Үй бүлөбүз менен ичип атабыз дегендер бар, башкалар бар. Аябай көп ичип аткандар, бирок мага результаттарды кээ бирөөлөр жазат, кээ бирөөлөр жазбайт. Ичип атабыз, жакшыбыз, 3 ай болду, 8 ай болду деп жазып атышат. Бирок ушунун результаттарын эч ким койбой атат да. Ушу 1% адам койсо коюп атат, койбосо жок. Калгандарынын баардыгы тең жөн эле өздөрү ичип эле, өздөрү жакшы болуп атат да. Жакшы болгула. Урматтуу туугандар, мекендештер, жакшы болгула. Силер жакшы болсун деп колдон келген аракетти жасап атабыз. Бирок ушу жакшы болуп атканда силер дагы ушу элдин духун көтөрүп кичинемдай көтөрмөлөп койсоңуздар жакшы болчу экен. Ушуну аты жөнүңөрдү жазбай эле, мен ушу бөйрөгүм ооручу эле, мисалы да. Ушунча 8 ай болду ичкеним, эми мондай результат алдым. Дагы бирөө ошондой кылып, ошентип катар менен жазсаңыздар, бул бири-бирине адам дегенди билесиздер да, ушу карап отура берет да, бул эмнеке камырга окшогон эле бир сүт экен, эми ушуну ичсе эле жакшы болуп кете беле, тигиндей мындай деген сөздөр болот да. Ошентип кичине сомневаться этип көп адамдар ичпей аткандар бар. Ичсе дагы ошентип сомнение менен ичип баштагандар бар. Ушулордун баардыгынын тең духун, рухун көтөрөт элеңиздер. Урматтуу туугандар, дагы бир жолу суранып кетейин, ушул жазып коюңуздарчы, сооп иш кыласыздар, сөзсүз ушул эч бир зыяны жок эле, бир ушундай сооп иш кыласыздар. Өзүңүздөрдөн алган результаттарды эле ошо жазып коюңуздар, кыскача жазып коюңуздар, узун кылып жазып коюңуздар, ушунча жылдан бери ооруйт элем, мындай ооруйт элем депчи. Анан азыр көрүп атсаңыздар керек, суроо жоопто ушул эле суроолор. Мен көзүм ооруйт, анан начарлап көрөт, канча жылдан бери кыйналып жүрөм, ушуну ичип аткандар барбы, ошонун результат алгандар барбы, мисалы. Дагы ушул сыяктуу эле буту колум ооруйт, канча жылдан бери бутум кыйшайып калган, баса албай калгам. Азыркы мезгилде ушуну ичейин деп атам. Кандай деп ойлосуздар, ушунан результат алып аткандар барбы? Ушинтип эле сурай беришет. Эми адам экенбиз сурап, анан кийин ошого жооп алып кое турган болчу болсо, анан кийин анан баштайт экен да. Болбосо ошо кичине мындай шекшинип отура берет экенбиз. Ошон үчүн сиздерден сураныш, ушуну эсиңиздерге алып, колуңуздардан келсе, келбей турган иш жок, кичинекей нерсе экен, ушуну жазып коюп, мындай настройлорун көтөрүп койсоңуздар жакшы болот эле. Анан дагы, урматтуу туугандар, айтып кете турган тема, биз эми мен ачкандан баштап, биринчи күндөн баштап ошол кыргыз тилинде, карапайым адамдардын тилинде колуман келишинче ошолорго жеткирейин деп аракет кылып аттым эле. Анан өткөндө аябай көбөйүп кетти. Мага жазгандарчы, ушуну жакшы түшүнбөйт экенбиз, башка улуттар бар Кыргызстандын арасында, анан ушуну орус тилинде деле кылып койсоңуздар болбойбу, орусча канал ачып койсоңуз болбойбу деген ушундай темалар келди эле. Ошолордун ээсине, эгерде угуп кала турган болчу болсоңуздар, ушул азыркы мезгилде 4-5 тилге которуп, сүрөттөрү менен кантип жазайт, кантип өстүрөт,
кантип чыгарат, кантип ичет, кандай нерселерди колдонуш керек, баардыгын көргөзүп, ар бирине сүрөттөрү менен, видеолору менен мен китеп даярдадым. Бул эми онлайн түрүндө болот. Онлайн дегендерди түшүнсөңүздөр керек, компьютерде болот. Анан компьютерден ачып туруп, кааласаңыздар кагазга түшүрүп алсаңыздар болот. Болбосо ошол эле компьютерден ачып алып, карап, окуп, үйрөнсөңүздөр боло берет. Муну эми ушул башка тилдерге которуп, эми Кудайга шүгүр, Кыргызстан уже өздөрү баштап алды, биринен бири угуп атат, кетип баратат акырындык менен. Ошентсе дагы анан башка улуттар деле бар экен биздин арабызда. Анан өзүбүздүн кыргыздарда деле шаарда өсүп чоңоюп калган кыргызчаны вообще эле түшүнбөй тургандар бар. Түшүнсө дагы жакшы окуй албай тургандар бар дегендей. Ошого байланыштуу орус тилинде, анан бизде барган сайын аябай көбөйүп кетип баратат. Мен личкам аябай жазып атышат. Ошол эле мезгилде суроо жоопто деле көрүп калып атасыздар. Өзбек туугандар бар, казак туугандар бар. Ошолор дагы аябай суранып атышат. Ушул биздин тилде деле башкачараак кылып чыгарып койсоңуз болчулан экен деп. Ошого байланыштуу азыркы мезгилде ошол китепти өзбек тилинде сүрөттөрү менен, баардыгы менен, анан биздин группаларга ссылка кылып, ушундай суроо жооп деген группа бар, мендеги кубаныч деген группа бар. Ошолордон көрүп, ошолордон таанышсаңыздар болот деп. Анткени эми өзбек менен кыргыздын тили, казак менен кыргыздын тилинин эч кандай деле айырмасы жок. Биринин бири жакшылап мындай кунт коюп окуса түшүнө турган эле тилдер да. Анан ошондой эле казакча дагы азыркы мезгилде ошо даярдап, ошо компьютерга сайт ачып уже коюп атам. Кудай буйруса бир жуманын ичинде уже колдонуп чыксаңыздар болот. Ошол эле мезгилде, урматтуу туугандар, мекендештер, ушу сиздерге дагы ошо кыргыз тилинде көп эле кыйналып атышат. Түшүнбөй калдык, минттик, анан таба албай атабыз депчи. Анан сайт баардыгына белгилүү болот. Ошол сайтты ачсаңыздар, кыргыз тилинде мисалы кам сүттү даярдоо жана чыгарып ичүү, колдонуу, анан кайсыл ооруларга карата. Ушундай кылып туруп китеп, онлайн китеп чыгарып атам. Кыргызча дагы болот. Кааласаңыздар ошол кыргызча бөлүгүнө кирип туруп, басып туруп ачсаңыздар, кыргызча окуп, сүрөттөрүн көрүп, колдоно бересиздер. Кааласаңыздар ушул кыйналып күндө компьютерди ачып, анан кээ бир жерлерде интернет иштеген жер бар, иштебеген жер бар дегендей кемпир чалдар бар, мисалы окуганды билет, бирок компьютерди ачып кирип, ошону колдонушту билбейт. Ошого байланыштуу ушундай чыгарып койдум. Ачканыңарда эле бирөөлөрдөн суранып, ушуну бир кагазга түшүрүп берип койчу десеңер, ошо принтерден чыгарып туруп, 10 чакты барак китеп, ошону алып туруп, мисалы кам сүт боюнча 10 чакты барак болду, көкшире боюнча дагы ошондой, башка оорулар боюнча да өзүнчө, ошолорду чыгартып алып туруп, столуңарга коюп алып туруп, анан карап, кантип чылайт экен, кантип өстүрөт экен, кантип чыгарат экен, канчадан чыгарып кантип ичет экен, баардыгын тең көрсөңүздөр боло берет. Көп эле адамдар ушул билбей эле бирине бири жаза беришет. Мен 1 стакан ичип алдым, анан кийин ошол жетиштүү болобу, 2 стакан ичип алдым депчи. Урматтуу мекендештер, мен ар дайым какшап атам, ушу андай эмес, жарым стаканды өндүрөсүңөр, мынтесиңер, антесиңер депчи. Анан өндүрсөк жарым өнбөй калды, анда кандай кылабыз, анан мында кандай кылабыз деп аябай суроолор дагы деле көп. Ошол суроолордун баардыгына жооп берип атайын ошондой китептерди даярдап чыгарып атам. Бул эми бир эле өзбек, казак, кыргыз тилинде эмес, орус тилинде эмес, муну англисчеге да которуп койдук. Кудай буйруса англис тилинде да чыгарабыз. Эми дүйнө элинин кимисине керек болсо колдоно берсин. Бул эми мен мындай мактанчылык менен айтпайын, урматтуу мекендештер, бул кам сүттү, өзгөчө кам сүттү ушу мен колдонуп баштап, анан элдерге сунуштап, анан акырындык менен жайылып кетип баратат десем жаңылбайм. Интернетте болсо жанагындай эле бүкүлү эле алып эле өндүрүп эле 2 күн 3 күн кылып өндүрүп эле анан чайнап жеп коесуңар деген жери бар. Бирок муну жанагындай кылып 1 күндүк кылып өндүрүп, аны жанагындай блендерден чыгарып, аны чыпкалап, керектүү кондицияга жеткирип, анан канча минутада кантип ичиш керек экендиги туурасында интернеттин эч жеринен таба албайсыздар. Анан эми ушуну бүткүл адамзатка жайылтып, баардыгына
бир жакшы нерсе кылалы деп аракет кылып атам. Урматтуу мекендештер, эми буга сиздер дагы көмөкчү болосуздар. Ушу көмөкчү болгондугуңуздар ошо өзүбүздүн эле кыргыз элине жардам берип таркатканга, көбөйтүп элдердин көп ичишине сиздер көмөкчү болосуздар. Ушул болгон эле ушул нравится дегенди басып коесуздар. Анан бөлүшүп коесуздар. Анан элдер көбөйүп көрө берет. Жок дегенде бир 50% ушу 1000 киши көрсө, бир 200 киши, 300 киши ушу нравицаны басып койсо аябай жакшы болгон турат да. Аны эми калгандары басаар, эми менден көбөйүп кетмек беле, азайып кетмек беле деп көп эле адамдар ушундай ойду ойлойбуз. Бирок ар ким өзүнө жооп бериш керек. Ошондой урматтуу мекендештер, көптөн бери чыкпай калдым. Эми мындан бuyana дагы кичине кол бошоп баратат. Америкада деле ошондой тиричилик, кичине бош убакыттар көбөйүп баратат. Кандай сурооңуздар болсо суроо жоопко жазгыла, личкага жазгыла. Мен колуман келишинче суроо жоопторуңуздарга жооп берип, баарыңыздарга жардам бергенге аракет жасайм. Тынч болуңуздар, оорубаңыздар. Оорубайбыз десеңиздер эле оорубайсыздар, урматтуу туугандар. Ооруну адам өзү пайда кылат негизиненчи. Ушу кичинекей бир нерсе болсо эле ошо өзүн шекший берет, ооруп калдым дейт, анан врач диагнозду коюп берет, анан болду ошол диагноз менен анан улам барган сайын көбөйүп кете берет. Андай эмес, урматтуу туугандар. Баардыгын токтотуп, оорубайбыз деп, жакшы настрой кылып, көк ширени, кам сүттү тындырбай күндө жасап иче берсеңиздер, сиздерге эч кандай оору жакындабайт. Мен буга өзүмдүн опытымдан, азыркы мезгилдерде алып аткан тажрыйбалардан кепилдик берем, урматтуу туугандар. Эч кандай зыяны жок. Ушул күнгө бир адам ушу мага зыян келтирди, мага ушуну бекер эле ичиптирмин дегенин бир жерден кезиктирдиңерби? Мендеги кубаныч группасынан дагы, суроо жооп группасынан дагы, анан YouTube'дагы пайдалуу каналдан дагы кезиктирдиңиздерби? Андай жок.